орын басарым бул тиги түндүк жактан болуш керек экен да. Мен анан бир-эки тиги аппараттын жетекчилерине, президенттин аппарат жетекчилерине суроо бердим да, эмне үчүн ушундай кыласыңар деген жооп. Тиги Советтер Союзу жашаганда биздин экинчи секретарларыбыз экинчи дайыма орустардан болчу эле деп айтып жатпайбылар. Анан бул Кыргызстан болуп калбады. Эмне кыргыздар бири-бирибизге ишенбейбизби? Бул эмне деген деп мен ушу конфликт болгон эсимде. Конфликт болгондуктан ошондуктан кадрларды тиги дайындоо бул губернатордун милдети эмес, бул республикада жетекчилердин милдети. Президенттин, өкмөттүн милдети болуп калганда, мен тиги губернатор болуп туруп, ушул кадр мен орун басары болсун дегендей деген эч мындай эмеге алынчу эмес да. Баарынан кызыгы бул жерде сизди бир эле Кыргызстандын жарандары, ошо Баткен областындагы, сизге ишеним көрсөтпөсүн? Границаны жапканыбыз. Бирок ошону шашып ачып койдук да, туура эмес ачып койдук. Себеби бирдок проблемаларды чечип туруп ачканыбызда пайда болот эле да, Баткен областына, Кыргызстанга да пайда болот эле. Ошо жанагы бизнесмендердин пайдасы жоголуп, тажиктерге сатылып жаткан көмүр, тажиктерге сатылып жаткан бензин, дистопливар токтобосун деп, ошолордун аракети менен тиги биздин граница ачылып калды деген элдин ою да, элдин ою. Мунун башында ким турат деп ойлойсуз? Энди ким турат, аны мен билбейм да. Мен ким турат, ал жерде фирмалар кимдер ташып турган, анан ким менен кандай мамилеси бар, аны мен билбейм да. Эми бүгүн ошо бийлик башындагылар көңүл буруп, элдин талабын аткарып, анткени бүгүн ал жерде азыр абдан курч турат абал. Сизди кайра ошол жерге алып барса, бул чек ара маселелерин жана элдин талабын кандай кылып чечип бере алат элеңиз? Тиги биринчиден аны чечилсе, мен элге айттым, мейли мен барып иштеп берейин, бийлик анан тиги өкмөт чечсе бул маселени. Анан чечкенден кийин бул маселени сүйлөшсөк да. Анан чечпей жатып элиптир мен кетип жатат, азайып жатат. Жаңыдан өсүп келген, жанагы 10 жаштагы балдар аттырып 30-35ке кирди. Пионерде болгон эмес, комсомолдо болгон эмес. Мектеп тарбиясын кандай көрдү, аны бир Кудай билет. Ошондуктан жаңы поколениялар өсүп келе жаткандыктан бүгүн чыр-чатак көбөйүп бара жатат. Тиги Советтер Союзунда бирге жашап, бир тууганбыз, доспуз деген эл дагы бир 10 жылдан кийин жок болот, бир 15 жылдан кийин бардыгы. Анан жалаң жаңы өскөн жаңы адамдар тиги эмеде өлкөдө жашап калат да, Тажикстанда да, Кыргызстанда дагы. Мына ошондо абал абдан оор болот. Ошондуктан бүгүн мүмкүнчүлүк болсо тезирээк жанагы чек ара маселесин тезирээк чечип алыш керек да. Демаркация, делимитацияны тезирээк чечип, мен ошондо айттым. Мына негизи Баткен району боюнча эки проблема бар да, Ворох айылы менен Мачай айылы. Мачай айылда бул проблема болбойт эле, жана Жакөрүктө проблема чыкпадыбы? 5 жыл мурда тиги Бакиевдин убагында ал жерге атын айтпай эле коеюн. Бул жер Тажиктин, тиги Кытайлар жол салып, асфальт кылып жатканда бир 250 метр дарыянын боюнан ошо Жакөрүккө чейинки 250 метрге бул Тажиктин жери деп туруп кол коюлган да. Мадымаров кол койгон да, государственный секретарь болуп туруп барып. Ошол кол коюлгандан тартып тиги Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктүү шаары анклав болуп калды. Бүгүн анклав болуп калды. Себеби кол коюлгандан тартып ошо жолдун Мачайга кеткен жагына, Чаркуга кеткен жагына үйлөр дарыянын жегине салына баштады. Азыр барсаңыз бүт айыл болуп кетти ал. Ал жер бош турган жер. Себеби ал жер Кыргыздын жери эле. Тажиктер ал жерге келчү эмес. Анан бир азаматыбыз ал жерге тиги bir 15 yıl murda, 10 yıl murda, 15 yıl murda mактап койсо, тиги Самаркандек айыл өкмөтүнүн башчысын. Мактап койсо, о кыйын экенсиң, сиз укмуш деп баштады. Азыр барсаңыз бүт айыл болуп кетти ал. Ал жер бош турган жер. Себеби ал жер Кыргыздын жери эле. Тажиктер ал жерге келчү эмес. Анан бир азаматыбыз ал жерге тиги
bir 15 жыл мурда же 10 жыл мурда, 15 жыл мурда мактап койсо, тиги Самаркандагы айыл өкмөтүнүн башчысын мактап койсо, о кыйын экенсиң сиз укмуш деп, жана Чарку айыл өкмөтүнүн тажиктердин башчысы, ар жакта Найман, Сур мактап койсо, ошол жерге тажиктерге жана заправканы курганга уруксат берип койгон да. Мына ушунан башталган да. Анан ошо айыл өкмөтү, район тарабынан, облус тарабынан, облус 99-жылы пайда болду. Контролдун жоктугунан ушундай жергиликтүү бийлик өзүнүн боштугун көрсөтүп, тиги тажик тараптарга көп уступкаларга барды, орусча айтканда. Көп берип койду да. Мына ошондон бале ошондон башталып келе жатат да. Биз кайсы жерге барбасын, кыргыздар жерин берип коюп турат. Ошолорду мынандай тартипке чакырыш керек да, ошондойлорду. Контролдун жоктугунан жана ошо административ райондордун жетекчилеринин орусча халатность деп коет да. Ошо мынандай жакшы өзүнүн милдетин аткарып, талап кылып, текшерип карабастыгынан ушундай жерлер берилип, бүгүн чыр чакка айланып отурат. Ошо бүгүнкү күндө тажиктердин ошол жерде пикир келишпестиктердин чыгып жаткан себеби кыргыздын жарандары көптөрү көчүп кетишип, жакшы жашоо жумуш издеп, бош калган жерлерге алардын келип отурукташып алган бир себепкер деп айтылып жатат. Жана экинчиден ошо тажиктерге кыргыздын жерин мыйзамсыз саткан жарандар жөнүндө сизде маалымат барбы? Эгер болсо, муну ачык эле айтуу керек. Анткени деген биз жанагы ооруну жашырса өлүм ашкера калат деген эле жашоодо жашап жатабыз. Кээ бир инсандарды бийликте отурат деп атын жашырабыз. Кээ бирөөбүз деген мен досум эле көңүлү калат деп жашырабыз дагы. Ошону жашырып отуруп, бүгүнкү күндө мына өзүңүз күбө болгондой бир топ өлүмгө чейин барган нерселер катталып атат. Ошол жөнүндө эмне билесиз, айтып берсеңиз бүгүн элге. Мачайы деген айыл бар. Мачайыл. Мурда кыргыздар жарымына жашайт эле. Бүгүн болсо Таштумшук деп ошол жерде гана бир аз калды тажиктердин арасында. Ошо тажиктердин кысымдыгынан үйлөрүн сатып, Самаркандга көчүп, Ак Татырга көчүп, таштап татып өткөндө, тиги